Жалал Абадда жүрөк кан тамыр хирургия борборунун ачылышы көптөр үчүн жагымдуу жаңылык болгон. Бейтаптардын түйшүгү жеңилдеп, акыркы 2 жылда 100гө жакын операция жасалды. Жаңырган жылда эле 35 адамга операция жасалды. Алардан 6 өспүрүмдөр. Жардам күтүп кезекте тургандардын саны азыр 100гө жакын. Бирок оорукана 20 орунга гана эсептелгендиктен бейтаптар коридорго жаткырылууда. Ноокаттан келдим, ушу лечение кылып атышат, эч немеси жок. Палата жетишпейт экен, палата жеринен кыйын экен, коридордо жатабыз мындай болуп. А докторлордо айып жок, уколдорун берип атат. Сестра хозяйка ушул жерде, завхоз ушул жерде, прачечныйбыз. Шарттын жоктугу бейтаптардын өмүрүнө коркунуч келтирүүгө барабар болгондуктан дарыгерлер бейтаптарды жаткыруу орундуктарын көбөйтүп, өспүрүмдөргө өзүнчө бөлүм ачуу зарыл экенин айтат. Врачтар иштей бериши мүмкүн. Бирок жасап аткан ишибиздин жыйынтыгы жакшы болбой калышы мүмкүн да. Себеби оорулар нааразычылык билдирип атышат. Өзүңөр көрсөңөр керек, жүрөк оорулары келгенде, врачка келгенде мындай жогору көтөрүлүп, жана лифти жок болсо, кыйналып 3-4 этажга чыкканда жана инфаркт болбогон адамдагы инфаркт болуп калышы мүмкүн да. 2-3 оорулуу ошентип көз жумуп кетти. Бир эле ушул лифтин жоктугунан. Жылына түштүк илгөөндө жылына 3000ге жакын жүрөккө операция жасалыш керек статистика боюнча. Бирок тилекке каршы бизде азыр ушу шарт жок. Бүгүнкү күндө действительно помещение бизге жетишпейт. Бул вопрос уже интернетке таркап кетти. 7 комната талаш болуп, мына 2-3 айдан бери талаш болуп атат. Бирок бүгүнкү күндө 7 комната биздин проблемабызды чечип бере албайт. Бул проблема эмнеден чыкты? Бизге больной келет, жатам деп. Жаткызайлык десек, орун жок, шарт жок жаткызганга. Алар эме дейт. Айботон болгандай центр ачылып, бизди жаткыза албасаңар, 20 комнаталы не деген ушундук. Түштүк борбору негизделгенде облустук кан борбору өз имаратынын 3-кабатын толугу менен жана 2-кабаттын жарымын бошотуп берген. Ал эми кардиологдор сурап жаткан 7 бөлмөдө кан борборунун дары-дармектери менен техникалык жабдыктары сакталат. Ошондой эле имараттын кан борборуна тиешелүү бөлүгү эл аралык уюмдардын программасына кирген. Канчалык шарт жакшы болбосо, ошончолук сапат начарлайт. Мисалы үчүн азыр ушу 7 комнатада азыр көрдүңөр бүт кан даярдалган кан текшерилет, даярдалган иштетилет. Ал эми эгерде бул жерден бул 7 комнатаны алып туруп биринчи этаждагы сыз комнаталарга, караңгы комнаталарга киргизип койсо, албетте кандын компоненттеринин сапаты начарлап калышы мүмкүн. Ал деген кимдир бирөөлөргө туура эмес кан куюлуп калышы мүмкүн деген да бир топ коркунучтарды алып келиши мүмкүн да. Эки тарап имарат талашып жаткан учурда бейтаптардын кезеги дагы узарды. Ал эми саламаттык сактоо министрлигинен кабар жок. Мунарбек Жоргомов, Осмонлам Сабдыров, Коомдук биринчи канал, Жалал Абад облусу.